Саламатсыздар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы химиялык реакциянын типтери. Химиялык реакциянын типтери сабагын өтүүдөгү биздин максатыбыз химиялык реакциялар, алардын белгилери боюнча билимдерибизди кайталайбыз. Химиялык реакцияларды классификациялайбыз. Химиялык реакциялардын теңдемелерин түзүү боюнча жөндөмдүүлүктөрүбүздү өнүктүрөбүз. Кайталоо бул теманы билиш үчүн төмөндөгүдөй суроолор боюнча кайталоолорду жүргүзөбүз. Химия илими эмнени окутат? Химиялык реакция деген эмне? Химиялык реакциянын жүрүш белгилери кайсылар? Химиялык реакциянын жүрүш шарттары кайсылар? Демек, химиялык реакциянын белгилерине токтоло турган болсок, шамдын күйүшү процессин карасак, бул жерде жарыктын жана жылуулуктун бөлүнүшү химиялык реакциянын белгиси болуп эсептелет. Андан кийин калийдин хлориди менен шылыштын эритмесинин ортосундагы реакциянын белгиси бул ак түстөгү чөкмөнүн чөгүшү. Андан кийин шылыштардын кислота менен болгон эритмесинде индикаторлордун түсүнүн өзгөрүшү. Демек, реакциянын белгиси бул түстүн өзгөрүшү. Хромдун эквиваленттүү хлориди жана калий перманганаттын ортосундагы эритмелердеги реакциянын белгиси жашыл түстөгү чөкмөнүн чөгүшү. Темирдин 3 хлоридин эритмеси менен шылыштын эритмесинин ортосундагы реакциянын белгиси бул буурул түстөгү чөкмөнүн чөгүшү болуп эсептелет. Ал эми эгерде биз болот сымды кычкылтекке салган болсок, бул жерде химиялык реакциянын белгиси бардыгыбызга көрүнүп тургандай жылуулуктун жана жарыктын бөлүнүшү болуп эсептелет. А эгерде биз жез сымын азот кислотасына салсак, бул жерде баарыбызга көрүнүп жатат, химиялык реакциянын белгиси бул күрөң түстөгү газдын бөлүнүшү. Химиялык реакция үчүн кандай зарыл шарттар керек жүрүү үчүн? Биринчиден, заттардын тийишүүсү керек, ал үчүн заттарды аралаштыруу керек жана ар бир химиялык реакциянын өзүнүн белгилүү температурасы болот. Ошол температурада гана химиялык реакция башталат. Кээ бир химиялык реакциялар бөлмө температурасында эле жүрүшү мүмкүн, а кээ бир химиялык реакцияларды андан жогорку температурага чейин ысытуу талап кылынат. Эми химиялык реакциянын типтерине токтоло турган болсок, балдар, химиялык реакциянын 4 тиби бар экен: кошулуу, ажыроо, орун алмашуу жана алмашуу реакциялары. Азыр биз силер менен ар бир химиялык реакциянын тибине өзүнчө токтолобуз. Кошулуу реакциясы деген кандай реакция? Биринчи реакциянын механизмин карап көрөлү дагы, анан механизмине жараша аныктама бергенге аракеттенебиз. Химиялык реакцияга жана А жана В заты кирсе, а реакциядан кийин А, В деген гана зат пайда болду. Демек, реакцияга 2 зат кирген, а реакциядан кийин пайда болгон заттын саны 1. Эми ошол заттар кандай заттар болушу мүмкүн? Демек, кошулуу реакциясында 2 же андан ашык жөнөкөй же татаал заттар реакцияга кирип, реакциянын натыйжасында 1 татаал заттын пайда болушу. Буга биз силер менен тажрыйба карап, видео тажрыйба карап көрөлү. Сера и железо могут соединиться и образовать новое вещество. Сколько нужно взять железа и серы, чтобы вещества прореагировали без остатка? Соотношение масс железа и серы по реакции 7:4. В результате реакции соединения образуется сульфид железа. В сульфиде железа на 1 атом железа приходится 1 атом серы. Чтобы реакция началась, подогреем приготовленную смесь. В ходе реакции из-за выделившейся теплоты вещество спекается. Поэтому образовавшийся сульфид приходится освобождать радикальными средствами. Из 2 простых веществ железа и серы в результате реакции соединения образовалось новое вещество. Теперь железо и серу нельзя разделить магнитом или при помощи флотации. Свойства нового вещества отличаются от свойств исходных веществ.
Демек, азыркы биз көргөн тажрыйба, видео тажрыйбанын реакциясын жазып көрөлү. Демек, темирге күкүрттү кошсок, темирдин сульфиди деген жаңы зат пайда болду. Реакция кирген заттарга анализ жүргүзө турган болсок, темир жөнөкөй зат, күкүрт дагы жөнөкөй зат, ал эми пайда болгон темирдин сульфиди бул татаал зат болуп эсептелет. Демек, эки жөнөкөй заттын кошулуусунан бир жаңы татаал зат пайда болду. Дагы бир химиялык реакцияны карап көрөлү. Кальцийдин оксидине көмүр кычкыл газын жосо көмүртектин 4 валенттүү оксидин кошсок, кальцийдин карбонаты деген зат алынат. Кальцийдин оксиди татаал зат, көмүр кычкыл газы дагы татаал зат. Ал эми пайда болгон кальцийдин карбонаты дагы татаал зат. Демек, биздин башындагы айткан эрежебизде бир нече жөнөкөй же татаал заттардан бир заттын пайда болушу бул кошулуу реакциясы деп аталат. Кийинки реакциябыз бул ажыроо реакциясы. Демек, реакциянын механизмин карайлы. А жана В заты химиялык реакция келген учурда А жана В деген зат пайда болду. Демек, химиялык реакция кирди, баарыбыз көрдүк, бир татаал зат, ал эми реакциянын натыйжасында бир нече заттар пайда болду. Демек, ажыроо реакциясы деген бул бир татаал заттын эки же андан ашык жөнөкөй же татаал заттарга ажырашы. Буга да биз сиздер менен тажрыйба карап көрөлү. Суунун ажыроо реакциясы. Под действием постоянного электрического тока вода разлагается на кислород и водород. Происходит электролиз воды. Заполним водой электролизер. Подготовим пробирки для сбора кислорода и водорода. Газы, которые будут выделяться на электродах, вытеснят воду из пробирок. При включении постоянного тока на катоде выделяется водород, а на аноде – кислород. Водорода получается в 2 раза больше по объему по сравнению с кислородом, потому что в молекуле воды 2 атома водорода и всего 1 атом кислорода. Суунун ажыроо реакциясын көрдүк. Башкача айтканда, бир татаал затыбыз эки жөнөкөй затка суутек жана кычкылтек затына ажырады. Дагы эле ушундай тажрыйба карап көрө турган болсок, калийдин хлораты жосо калий хлоро 3 затында ысытсак, ал калийдин хлориди жана кычкылтеки ажырайт. Биринчи учурда бир татаал зат эки жөнөкөй затка ажырап атса, экинчи учурда бир татаал зат бир нече бир татаал затка жана бир жөнөкөй затка ажырап жатат. Дагы химияда өтө кызыктуу тажрыйбалардын бири болгон. Төмөндөгү тажрыйбаны карап көрөлү дагы, мунун химиялык реакциясын жазууга аракеттенели. Перед нами оранжевые кристаллы дихромата аммония. Горящая лучинка вызывает бурную реакцию. Дихромат аммония – особенная соль. В ее составе окислитель и восстановитель. Окислитель, шестивалентный хром, превращается в трехвалентный. Образуется зеленый оксид хрома. Восстановитель, азот, превращается в газообразный азот. Итак, дихромат аммония превращается в зеленый оксид хрома, газообразный азот и воду. Мы наблюдаем реакцию разложения соли. Реакция началась от горящей лучинки. Демек, бул тажрыйбабыздын химиялык реакциясын жазып көрөлү. Аммонийдин дихроматы деген зат бар элепте бизге NH4, 2 хром, 2 O7. Тажрыйбадан көргөндөй бул саргыч оранжевый түстөгү зат экен. Эгерде биз муну ысыткан учурда хром 2O3 деген жашыл түстөгү зат пайда болду. Азот бөлүнүп чыкты жана химиялык реакциянын натыйжасында суу пайда болду. Химиялык реакцияны теңдөө үчүн бул жерге 2 деген коэффициентти берсек, суутектин саны 8, суутектин саны 4 берет экенбиз. Бул жерге 4 деген коэффициентти берсек, суутектин саны 8, кычкылтектин саны бул жерде 7, биякта 3, бул жерде кычкылтектин саны менен 7. Демек, химиялык реакцияга бир татаал зат кирди, а химиялык реакциянын натыйжасында бир нече заттар пайда болду. Хромдун 3 валенттүү оксиди татаал зат, азот жөнөкөй зат,
жана пайда болгон суу бул татаал зат болуп эсептелет. Демек, бир заттын натыйжасында бир нече жөнөкөй жана татаал заттар пайда болду. Демек, бул ажыроо реакциясынын дагы бир мисалы болуп эсептелет. Кийинки реакциябыз бул орун алмашуу реакциясы болуп эсептелет. Орун алмашуу реакциясында реакцияга анализ жүргүзүп көрө турган болсок, бардык учурда биринчи заттарды карасак, бул реакцияга кирген заттардын бардыгы жөнөкөй заттар. Ал эми экинчи заттарыбыз балдар татаал заттар экен дагы. Химиялык реакция учурунда жөнөкөй заттын атому татаал заттын курамындагы элементтердин атомдорунун бири менен орун алмашат экен. Ошондуктан өзүнүн аты айтып тургандай эле орун алмашуу реакциясы деп аталат экен. Же болбосо дагы көп адабияттарда бул сүрүп чыгаруу реакциясы деп жүрөт. Же болбосо жөнөкөй заттын атому татаал заттын курамындагы атомдордун бирин сүрүп чыгарат экен. Ошол реакциянын механизмин карап көрөлү. Мына А заты В С затынын курамындагы татаал заттын курамындагы атомдордун бирөөсү менен орун алмашты. Демек, орун алмашуу деген реакциясы эмне экен? Бул жөнөкөй заттын атому татаал заттын атому менен орун алмашат. Төмөндөгүдөй тажрыйба карап көрөлү. Буга дагы видео тажрыйба. Активные металлы вытесняют из солей менее активные. Проведем опыт с сульфатом двухвалентной меди. В одну колбу положим кусочки цинка. В другую стальные кнопки. Сталь – сплав на основе железа. Что произойдет спустя несколько часов? Растворы изменили цвет, значит, сульфат меди там больше не осталось. Активные металлы, цинк и железо заместили медь в сульфате и образовали соль. Цинк и железо окислились, а медь восстановилась. На цинке медь выделилась в виде рыхлой бурой массы, на железных кнопках осадок меди более плотный, розового цвета. Көргөн тажрыйбабыздын химиялык реакциясына кайрада бир сыйра карап кайрылып көрөлү. Темир менен жездин сульфатынын ортосундагы жана цинк менен жездин сульфатынын ортосундагы жүргөн реакциянын тажрыйбасын көрдүк. Демек, бул тажрыйбада темирдин жана цинктин атому жездин сульфатынын курамындагы жездин атомдору менен орун алмашты. Же болбосо жездин сульфаты туздун курамына жезди сүрүп чыгарышты. Биздин үстүбүздө турган таблицада бурунку жайгашкан металлдар кийинки жайгашкан металлдарды туздарынан сүрүп чыгарат экен. Цинкти карап көрөлү жана жезди карап көрөлү. Демек, цинк жезге караганда бул таблицада мурун жайгашкан. Ошондуктан цинк жездин туздарынан жезди сүрүп чыгара алат. Ошондой эле темир жезге караганда бул катарда жезде мурун жайгашкан. Ошондуктан темир жездин сульфатынан жезди сүрүп чыгара алды. Ошондой эле кислоталар менен кирген реакцияларда дагы суутекке чейинки жайгашкан металлдар кислоталардын курамынан суутекти сүрүп чыгара алат. Демек, мындай бул айтканыбызга мисал болуп, темирдин туз кислотасынан суутекти сүрүп чыгарышы мисал болуп эсептелет. Кийинки химиялык реакциянын тиби бул алмашуу реакциясы деп аталат. Демек, реакциянын механизмин карап көрөлү. Химиялык реакцияга А, В жана С д заттары кирди. Алар аракеттенишкенден кийин, демек, С, В жана А, Д деген заттар пайда болду. Демек, бул учурда С, В зат, А, В заты дагы татаал зат жана С, Д да татаал зат болуп эсептелет экен да, реакциянын натыйжасында дагы татаал заттар пайда болду. Демек, бул реакция, бул эки татаал заттын составдык бөлүктөрү менен алмашуу реакциясы болуп эсептелет. Алмашуу реакциясына мисал карап көрөлү. Аргентумдун нитраты туз кислотасы менен аракеттенсе, аргентумдун хлориди ак түстөгү чөкмө жана азот кислотасы пайда болот. Биринчи затыбыздагы татаал зат, анын курамдык бөлүктөрүнө карай турган болсок, аргентумдун катионунан жана NO3-түн анионунан турат. Экинчи затыбыздагы татаал зат, ал суутектин катионунан жана хлор анионунан турат.
эки татаал зат аракеттенишкен учурда татаал заттар өздөрүнүн курамдык бөлүктөрү менен бири менен алмашуусу дагы аргентумдун хлориди жана азот кислотасы пайда болду. Демек кийинкини карайлы. Барийдин хлоридине күкүрт кислотасын кошсок, ак түстөгү барийдин сульфаты жана туз кислотасы пайда болот. Демек химиялык реакция кирген эки заттын татаал зат, пайда болгон заттар дагы татаал заттар. Башкача айтканда реакция учурунда татаал заттар бири менен курамдык бөлүктөрү менен алмашышты. Демек бүгүнкү сабакта биз силер кандай реакциянын типтери менен тааныштыңар. Бүгүнкү сабакта кошулуу, ажыроо, орун алмашуу жана алмашуу реакциялары менен тааныштыңар. Эми төмөндөгүдөй бир нече тапшырмаларды кароо менен биз химиялык реакциялардын типтерин аныктайлы. Жезге хлорду кошсок, жездин хлориди пайда болду. Бул реакция кайсы реакциянын тиби болуп эсептелет? Демек реакцияга кирген заттар бир нече, пайда болгон зат бирөө. Демек бул кошулуу реакциясы. Темир хлор менен аракеттенишкен учурда темирдин хлориди пайда болду. Жогорудагы айткандай эле реакция кирген зат эки жөнөкөй зат, пайда болгон зат бирөө. Демек бул да кошулуу реакциясынын мисалы. Реакциянын дагы типтерин аныктап көрөлү. Кремнийдин оксиди магний менен аракеттенишкен учурда магнийдин оксиди жана күкүрт пайда болду. Реакция кирген заттар демек бирөө татаал зат, экинчиси жөнөкөй зат. Демек бул химиялык реакциянын типтеринен сүрүп чыгаруу же болбосо орун алмашуу реакциясына кирет. Төмөндөгүдөй тапшырманы карайлы. Демек бул реакцияга чейинки заттарды көрсөткөнбүз. Ал эми бул жерде реакциядан кийинки зат. Бул жөнөкөй зат, ал эми бул болсо татаал заттар. Демек жөнөкөй реакция киргенде бирөө жөнөкөй, ал эми экинчиси татаал зат болсо, бул орун алмашуу реакциясы болуп эсептелет. Демек реакциядан кийинки пайда болгон продукта бул бирөө татаал зат, пайда болгон экинчиси жөнөкөй зат. Үчүнчүсү ашык оюнун ойноп көрөлү. Бул жерде бир нече химиялык реакция берилди. Ушул химиялык реакциялардын кайсынысы ашык? Демек анализдеп көрө турган болсок, биринчи реакцияда реакция кирип аткан зат бирөө, пайда болгон зат эки татаал зат. Реакцияга чейинки бирөө татаал зат, пайда болгон зат экөө тең татаал зат. Демек бул реакция ажыроо реакциясы. Экинчи реакцияны карайлы. Реакция кирип аткан эки татаал зат, пайда болду бир татаал зат. Үчүнчү реакцияны карайлы. Эки жөнөкөй заттан бир татаал зат пайда болду. Демек бул жерде айырма биринчиси, үчүнчүсү ашык болуп атканда бул ашык болуп аткан биринчи реакция болуп атат. Анткени биринчи реакция бул ажыроо реакциясы болуп жатат. Эки реакция болсо кошулуу реакциясынын мисалы экен. Бул жерден карайлы. Биринчи реакция бул орун алмашуу реакциясы, экинчи реакция кошулуу реакциясы, ал эми үчүнчү реакция бул орун алмашуу реакциясы. Демек бул жерде ашык реакция болуп атат бизге экинчи реакция. Анткени экинчи реакция эки реакциядан айырмаланып бул кошулуу реакциясы болуп эсептелет. Эми өзүңүздүн билимдериңизди текшерип көрүш үчүн төмөндөгүдөй тапшырмаларды аткаралы. Буларды аткарышсын, өздөрү балдарга берели тапшырмага берилсин. Бул биринчи вариантта. Демек химиялык реакциялардын теңдемелерин түзөбүз дагы реакциялардын тибин аныктайбыз. Бул биринчи варианттагы тапшырма. Ал эми экинчи варианттагы берилген тапшырма дагы бир нече химиялык реакцияларга кире турган заттар берилген. Реакцияны теңдемесин түзүп, типтерин аныктайбыз. Эми аткарылган тапшырмаларыңардын туура экендигин текшериш үчүн тапшырмалардын бул жооптору. Эгерде туура аткарган болсок, өзүбүзгө бүгүнкү тема боюнча эң жакшы маалымат алгандыгыбыз болот. Бул экинчи варианттын билим тапшырмаларынын жооптору. Эми төмөндөгүдөй тесттик суроого жооп берели. Алмашуу реакциясында пайда болот бир нече жөнөкөй заттар, эки татаал зат, бир татаал зат, бир жөнөкөй зат. Демек туура таптык. Бул алмашуу реакциясынын натыйжасында эки татаал зат пайда болот. Экинчи суроо. Туура жоопту тандайбыз. Орун алмашуу реакциясына кириши мүмкүн бир жөнөкөй, бир татаал зат, бир татаал зат, бир нече жөнөкөй зат, бир нече татаал зат. Өзүнүн эрежеси боюнча айтылгандай эле карап көрө турган болсок, орун алмашуу реакциясына бир жөнөкөй жана бир татаал зат керек экен. Демек бул тапшырманын жообу А варианты болуп эсептелет. Демек бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен
химиялык реакциянын типтери боюнча маалымат алдык жана ошол типтер боюнча химиялык реакцияларды классификациялоону үйрөндүк.